Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7-июнда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу сот жана укук коргоо иштерин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынын өткөрдү. Анда кеңештин алдында турган биринчи кезектеги милдеттер каралып, бир катар мыйзам долбоорлору жана башка актуалдуу маселелер талкууланды. Белгилей кетсек, аталган кеңеш президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү максатында түзүлгөн. Үй бүлөдө зомбулук көрсөткөндөргө карата жаза күчөтүлөт. Кылмышкерлерге карата 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралды. Мындай маалыматты өлкөнүн башкы прокурору Курманкул Зулушев бүгүн 7-июнда сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерин талкууланган кеңештин биринчи жыйынында билдирди. Зулушевдин айтымында азыр иштеп жаткан мыйзамдарда үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр коомдук жумуштарга тартылып, 30 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында президент Садыр Жапаров Чүй облустук сотунун төрагасынын мас абалында жумушка келген видеосун көрсөттү. Президент жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага кайрылып, видеодогу соттун төрагасы ким экендигин тааныдыңызбы деп сураганда, ал Чүй облустук сотунун төрагасына окшоп турат деп жооп берди. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова бул иш боюнча сөзсүз түрдө чара көрүлөт деп билдирди. Кечээ 6-июнда кечки саат 21:00 болгон катуу шамал Талас шаарында үйлөрдүн чатырларын учурду деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Маалыматка ылайык, Талас шаарында бир турак үйдүн, сарайдын, мал базардын аймагында имараттардын чатырларын учуруп кетип, бактар жолдорго кулаган. Мындан тышкары Талас районунун Манас айылындагы орто мектептин чатырын учуруп, Бакай Ата районунун Боо Терек айылында турак үйдүн ашканасынын чатырына бак кулаган. Жабыркагандар жок. 7-июнга караган суткада Кыргызстандын аймагынан вирус дагы 362 кишиден аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Эң көп учур Борбор калаада катталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 2 бейтап каза болду.